Кыргызстан улуттук электр тармактары ишканасы өлкө боюнча жалпысынан ушу 1.500.000 абонентибиз тейлейбиз. Анын ичинен ошо 1.432.000 бул бытовой абоненттер, бул калк категориясы. Ошондой эле 107.000 абонент бул бүгүнкү күндө калк эмес категориясындагы абоненттер. Ошол эле учурда азыркы учурда баягындай көп кабаттуу үйлөр боюнча маселе көбүрөөк суроолор болуп атат да. Мен мындай ишеничтүү түрдө айтып кетет болчумун, көп кабаттуу үйлөр боюнча эч кандай быйылкы жылы буюрса маселе болбойт. Биз өзүбүздүн дагы эсептер менен карап чыкканбыз. Бул бүгүнкү күндө биз карап чыкканыбызда бизде жалпысынан негизинен 294.000 абонент, ошол 1.432.000ден. Бул ошол көп кабаттуу үйлөрдүн жашоочулары да. Анын ичинен 8.039 дом бар экен. Бул көп кабаттуу үйлөр. Көп кабаттуу үйлөрдүн 5.239-унда бүгүнкү күндө бул багындай центральный, бул багындай отопленияга туташкан абоненттер. Булар 235.942 абонентти түзүп атат. Бул жерде буюрса өзү центральный отопление туташкан, маселе жок. Андан сырткары 2800 дом, бул күндө 58.689 абоненттин центральный отопленияларга туташпаган бүгүнкү күндөчү. Ал жер боюнча буюрса эч кандай чектөө болбойт. Биз Кыргызстандагы энергетиктер ошол калкыбызга кыштын күнү жарыкты, жылуулукту убагында берейли деп ошол жаз айларынан баштап эле иштеп атабыз. Ремонтный компания быйылкы жылы буюрса ийгиликтүү болуп жатат. Бардык пландаштырылган жумуштар өзүнүн убактысы менен кетип атат. Буюрса бардыгы жакшы болот деп айтып кетмекмин. Негизде ошол ТЭЦтен ажыратылып калган имараттардын саны бизде канча пайыз түзөт? Мен ошол айттым, азыркы биздеги маалымат боюнча ошол бир мүнөт. Жалпы бизде 294.631 абонент, бул ошол көп кабаттуу үйлөрдүн жашоочулары. Анын 235.942 абонент бүгүнкү күндө бул ошол центральный багында жылуулуктарга туташтырылган абоненттер. Болгону 58.689 абонентте бул бүгүнкү күндө ошол борбордоштурган жылуулук системасына уланган эмес абоненттер болуп жатат да. Анан эми бул жерде эч кандай кооптонууга чек жок. Ал жерде электр энергиясы буюрса өз убагында жетет. Калкыбыз кыштан аман эсен жылуулук менен чабабыз деген ойдобуз. Жогорудагы статистикалык маалыматтарды айтпадыңызбы? Бул жалпы республика боюнча же Бишкек шаар боюнча? Жок, бул жалпы республика боюнча. Жакшы, түшүнүктүү болду. Анан бүгүнкү күндө ушул 3 фазалуу деп аталган система дагы бар эмеспи? Ушул азыркы учурда дагы деле бул система иштейби? Колдонуучулар кандай болуп жатат? Эми 3 фазалуу абоненттер боюнча мен дагы сөзүм башында айтып кеттим. Жана 1.432.000 бизде жалпы абонент болгон болсо, ошонун 156.000 абоненттерде бүгүнкү күндө 3 фазалуу электр эсептегичтери орнотулуп, аларга ушундай бүгүнкү күндө 3 фазалуу электр эсептегичтер менен жанагындай электр энергиясын пайдаланат да. Ал жер боюнча мындай кеңири түшүндүрсөм, бүгүнкү күндө 3 фазалуу абонент болуп туташтаардан мурун абонент келип туруп, ошол жеринде техникалык шарт алыш керек. Бардыгы эле техникалык шартта көрсөтүлгөн, ал техникалык шартта канчалык уруксат берилген кубаттуулуктар бардыгы көрсөтүлгөн. Ошол абонент аткара турган шарттар, ошондой эле биз ишкана аткара турган иштердин баардыгы ошол жерде көрсөтүлөт. Ошол техникалык шартты абонент өз убагында сакташ керек. Ал деген эмне? Ал деген ошол уруксат берилген биринчи кубаттуулук. Ал канча киловатты түзгөн болсо, ал 10 киловатт болобу, 5 киловатт болобу, ошол берилген техникалык шарттагы кубаттуулуктан абонент өтпөш керек. Ошол техникалык шарттан келип чыгып, абоненттер менен келишим түзүлөт. Ошол келишимди дагы абонент сакташ керек болуп калат да. Булардын бардыгы жанагы ишкерлик чөйрөлөргө дагы тиешелүү болобу чектөө? Ишкерлик чөйрөлөрдө деле эч кандай чектөө деген нерсе өзү негизи жок. Почему? Потому что билесиздер, биздин мынакей президентибиздин, министрибиздин койгон тапшырмасы боюнча биз ошол орто бизнес боюнча бардык боюнча электр энергиясын эч кандай чектөө деген нерсе жок. Бирок бардык абоненттер өз негизинен туташаардан мурун техникалык шарт алыш керек. Почему? Ал себеби ал жерде ошол орнотулган трансформаторлордун өзүнүн багындай кубаттуулук мүмкүнчүлүгү бар. Эгерде ал кубаттуулуктан өтүп кеткен болсо, анда ал жерде ошол эле мисалы трансформатордун иштен чыгышына же болбосо ошо линияларга бир зыян тийип калганычтуу ойлонушту. Биздин ошол жериндеги баягы биздин кесиптештерибиз трансформатордун ошол жердеги линиялардын мощностуна карап туруп кубаттуулуктарды бөлүп беришет. Жеке ишкерлер деле тех слой алышып, ошол жерде өздөрүнүн кубаттуулугуна жараша электр энергиясын пайдаланып жатышат. Мына билесиздер, бүгүнкү күндө буга чейин деле жеке ишкерлер боюнча биз жактан эч кандай бир чектөөлөрдү киргизген эмеспиз. Буюрса, мындан кийин деле биз ошол
жеке бизнести ар дайым колдогонго биз кызыктарбыз. Ооба, эми азыркы учурда сиздер баардык абоненттерди толук түрдө электр энергиясы менен камсыздоого аракет кылып жатасыздар, бирок ошентсе да жогоруда белгилегендей министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров дефицит болорун айтып, ушунча чыдап келдик, дагы бир нече жылдар биз чыдап коюшубуз керек деген пикирин айтты. Анан ошо бул сөздү улай сиздер дагы үнөмдөөгө чакырасыздар болуш керек абоненттерди. Анан энергетика министрлиги ушул кандай альтернативдүү жолдорду сунуштайт, кандай ыкмаларды сунуштайт ушул жаатта? Мына бизде бүгүнкү күндө биздин электр энергиясын болгон мындай пайдалануу акыркы биринчи жарым жылдыкта айткан болсом эле 10%га өсүү бар да. Ошондой эле абоненттердин саны дагы жылдын башына салыштырмалуу бир 15 000 абонентке бизде бул абоненттердин саны өстү. Бул деген жалпы керектөөчүлөрдүн 1%. Бул ошол эле кошумча керектөө кубаттуулук өсүп жатат деген нерседен келип чыгат да. Анан кийин биз жанагы альтернатива боюнча эми негизи бардыгыбыз эле баягындай кышка даярдык деген нерсени өзү жайдан эле баштайбыз да. Ооба. Бул ошо эле отун биринчи кезекте жанагындай отун көмүрүн камдоо дегендей. Анан маселе бул жерде биз баягы үнөмдөө боюнча негизинен ошол жанагы жер үйлөрү бар. Бүгүнкү күндө ошол эле көмүр менен же отун менен үйүн жылытканга мүмкүнчүлүгү бар абоненттерге кайрылып кетип атабыз да. Вот кышка азыртадан баштап даярдыктарыңыздарды көрсөңүздөр. Ошол кээде ушундай болуп калат, бир үй, даже бир мисалы бир көчөнүн светин жагып коет да, бир электр энергиясын пайдаланган учурлар деле болуп калат. Вот ошол жерлерде биздин максат электр энергияны бардык абоненттерге жеткирип беришибиз керек. Ошол электр энергия бардык абоненттерге өз убагында жетиш керек, эч кандай чектөө болбош керек, буюрса анакей чектөө деле болбойт деп атабыз. Болгону ошол жер үйдөгү абоненттер ошол келишим түзүлгөн, көрсөтүлгөн келишимдеги кубаттуулуктан ашпосуна чакырып кетебиз. Ошол боюнча биз дагы кошумча иш-чаралар жүргүзөбүз. Жогоруда лимит жөнүндө сөз болду го, анан кийин мындай дагы суроо бар экен. 5 киловатт лимит кимдерге коюлат? Жөнөкөй мындай эсептөөчү аппараттар 1-2 киловатт алды деп эсептеш мүмкүн. Ал эми биз өз кезинде ушул бардыгынын мындай колдонуусу жөнүндө сөз кылып жатпайбызбы? Деги эле ошол боюнча дагы кененирээк маалымат алсак. 5 киловатт деген нерсе мен айттым, өзү бардык абоненттер менен өзү бизде эки тараптуу келишим түзүлгөн да. Ошол эреженин өзүндө бул токтом менен бекитилген ошол келиштин өзүндө бардык ушу бир фазалуу абоненттерде 5 киловатт нерсе бул келиштин өзүндө көрсөтүлгөн. Бул эми 5 киловатт деген нерсе бул орточо эсеп менен бир айда бир 2700 киловатт саат электр энергиясын абонент пайдаланса болот деген статистика да. Анан бул багындай 5 киловатты биз ал деген бир саатта бир моментте одновременно бардык приборлордун бардыгын кошуп албаш керек. Эми кечинде билесиздер, баягы жумуштан келгенден кийин тамак жасап, ошол эле учурда бир үйдө кыштын күнү айрыкча мындай 2-3 электр багында жылыткычтардын абоненттер сайып койгон учурлар болот да. Анан ол акылдуу электр эсептегичтери орнотулган жерде, ошол жерде эгерде 5 киловаттан өткөн болсо, ал электр эсептегич өзү автоматтык түрдө өчүрүп коет. Ошон үчүн абоненттер ошол келишимди биринчиден сакташ үчүн мындай биз өзүбүздү мындай регулировка кылган нерсени үйрөтүшүбүз керек. Ал деген нерсе бардык приборлорубуздун бардыгын бир убакытта сайгабашыбыз керек. Эгерде мисалы тамак жасап аткан болсок, үйдө бир 2 обогреватель болгон болсо, ошонун бирөөсүн калтырып, бирөөсүн убактылуу ушу бир сааттын ичинде ал эч кандай деле результат бербейт, өчүрүп туруу дегенде. Кээде билесиздер, үйдүн ичинде багында керексиз кошумдай мындай жарыктар же болбосо бир электр приборлордун көбү деле мындай эле өзүнүн жөн эле иштеп турган учурлар көп болот да. Ушунун баардыгы мындай бир үнөмдөп керектүү гана приборлорду сайып, бул деген айрыкча ошол кыз күч айларында ошондой эле жанагындай биз утренний вечерний максимум деп коебуз. Ошол моменттерде гана абоненттер пайдаланган болсо, чтобы биздин сетке бардык биздин жанагындай оборудованияларга зыян тийбей, кыштан аман эсен чыкканыбызга жакшы мындай шарт болмок да. Бул үчүн калк арасында түшүндүрүү иштери жүрүп жатат болуш керек, себеби сиздер канча радио же телеканалдар аркылуу айтпасаңыздар да, ушул мындай сиз айткандай эле үнөмдөө боюнча мындай биз аксайбыз да көп жактанчы. Ошол өнөктүк боюнча айтсаңыз. Үнөмдөө боюнча эми билесиз да, биз бул жыл эмес, акыркы жылдары эле чындыгында биз абоненттерге эскертүүлөрдү берип, жеринде барып түшүндүрүп, ошол түзүлгөн келишимдерди деле абоненттер өздөрү билет, бир сыйра карап окуп чыкса болот. Ал жерде деле кошумча абоненттерге эскертүүлөр жүргүзүлүп жатат. Эми болгону акыркы жылдары ошол бизде чындап эле мындай
мен ушу үйлөргө басым жасагым келет да. Салынган үйлөрдүн көбү азыркы күндө баягындай өздөрүнүн бир ыңгайлаштырылган кошумча шарттар менен көп болуп, баардыгы эле ошол шарттын баардыгы ошол кошумча электр энергиясын пайдаланууга келип жатат да. Биздин генерация билесиздер, азыр бүгүнкү күндө мынакей жетекчилик тараптан жакшы иштер жүрүп жатышат ушу генерацияны көбөйтүү максатында. Буюрса жакынкы жылдары бул маселе чечилип калган болсо, в дальнейшем деле келечек боюнча биз канчалык наоборот чектебей, канчалык көп электр энергиясын саткан болсок, биздин максатыбыз негизи ошо да. Ооба. Анан жогоруда лимит жөнүндө сөз кылып жатканда, бул жана эсептегичтер жөнүндө дагы суротуп алат да, акылдуу эсептегичтер. Бардыгы эле ушул имараттарда, үйлөрдө, ушул эле жеке секторлордо мындай аппараттар коюлганбы? Канчалык камтый алдыңыздар? Мындай айтып кетейин. Жалпысынан бул счетчиктердин саны Кыргызстан боюнча бүгүнкү күндө 1.573.000 счетчик бар. Анын ошол 318.890 дана бул электр эсептегич бүгүнкү күндө ошо акылдуу электр эсептегич болуп жатат да. Быйылкы жылы биз ошол Европа баягы өнүктүрүү банкынын программасынын негизинде 75.000 дана электр эсептегичин бул орнотуп бүттүк. Бул Ош шаары, Нарын шаары, ошондой эле Чолпон ата менен Караколго. Буюрса дагы эртең 15 октябрга дагы кошумча 40.000 дана электр эсептегичин келишим түзүлүп, ошо кол коюлган келишимди күтүп жатабыз. Аны да ошо 1 айдын ичинде коюп бүтөбүз. Андан сырткары биз өзүбүздүн каражатыбыздан, бул улуттук электр тармактар ишканасынын каражатынан дагы 2023 жылдын бюджетине акча каражат каратылган. Ошол боюнча тендер объявить этип, эртең жакында кошумча дагы ошол где-то бир 82.000дей дана счетчик электр эсептегичтерин алып, ушу быйылкы жыл менен кошумча бардык бул калк категориясына орнотобуз деген пландарыбыз бар.